Кимисине ишенип, кимисин шайлайбыз. Ким кайсы партиядан экен? Баланчанын партиясына кимдер бар экен деп суроо салып, тандооңузду кимге берерди билбей отурсаңыз керек. Бүгүн шайлоого аттанган партиялар жана алардын талапкерлер тизмесине көз жүгүртөлү, саламатсызбы? Шайлоо бул жолу аралаш система менен өтүп, парламенттин бир бөлүгү бир мандаттуу округдардан, калганы партиялардан шайланары жалпыбызга белгилүү. Бир мандаттууларды кийин кеп кылалы, бүгүн партияларды талдайлы. 21 партия келе жатат. 21 партияда 1134 талапкер бар. А мандат 54. Ар бир мандат үчүн 21 киши ат салышат. Приготовились. И поехали. И вот еще у нас, конечно, тоже кандидат в лидеры. Аламанга чыгар алдында партиялар чүчү кулак кармап, катар номерларга ээ болушкан. Ошол тартип менен кетели. Бюллетенде биринчи болуп Атамекен партиясы турат. Партия тууралуу көп деле сөз кылуунун кажети жок. Көп жылдык тарыхы бар социалисттик партия лидери алмаш кыз болуп келе жаткан Өмүрбек Текебаев. Стратег саясатчы дайым катарында популярдуу болуп жаткан жүздөрдү өзүнө иймерип жарышка чыгат. Бул жолу Атамекенчилердин үгүт иштеринде креативдүүлүк байкалууда. Эмнеге болбосун, жакшы жүрүш. Атамекендин талапкерлер тизмесине көз чаптыра турган болсок, стандарттуу курам. Учурдагы жана экс-депутаттар, мурдагы жана азыркы чиновниктер, ишкерлер, журналист, блогерлер. Тизмеден 4 мугалимди көрө алдык, 54 талапкердин 15и жумушсуз деп көрсөтүлгөн. Жалпылап алганда курамда жаштар көп. Жаштарды баштап партия лидери Өмүрбек Текебаев, Атамекенге кошулган Реформа партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова, айыл чарба министри да болуп иштеп калган Тилек Токтогазиев, журналист Али Токтакунов, депутат Наталья Никитенкалар бара жатышат. Экинчи номер Бүтүн Кыргызстан партиясына тийген. Көп жылдан бери оппозицияда жүрөт, шайлоолорго катышып, өткөн жылы парламентке өткөн. Бирок октябрь окуялары болуп, ал шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Партияны баштап, анын лидери Адахан Мадумаров бара жатат. Андан кийин экс-депутат Исхак Масалиев, учурдагы депутаттар Эмил Токтошев, Аккулу Бердиев, акыйкатчы Токон Мамытовдор коштоп бара жатат. Өткөндө аэропорттон кармап келишип, чуу көтөрүлгөндөн кийин кое берилген активист кыз Орозайым Нарматова да тизмеде. Бүтүн Кыргызстандын катарында ишкер, бизнесмендер аз, өнөр адамдары, мугалим, дарыгерлер тизмеге киргизишкен. Айтмакчы аскер жана күч органдарында иштеген талапкерлер да бар экен. 23 адам жумушсуз деп көрсөтүлгөн. Үчүнчү болуп Альянс. Аты айтып тургандай эле бир топ партия бир катар таанымал адамдардан куралган. Жаңы партия. Оңчулдарбы, солчулдарбы же ортоңкуларбы азырынча позициясы белгисиз. Курамына караганда солчулдар өңдөнөт. Таанымал адамдар көп дебедимби? Учурдагы чакырылыштын 9 депутаты бара жатат. Алар Мирлан Жээнчороев, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашева, Абдывахап Нурбаев жана башкалар. Чыңгыз Айдарбеков, журналист кесиптештермен Эрнест Кыяз жана Чынар Капароваларды көрүүгө болот. Албетте тизмеде ишкерлер, мугалим, дарыгерлер бар. Жумушсуздардын саны 22. Легалайз. Ооба, ушундай да партия бар экен. Партия болгону 27 талапкерди көрсөтүптүр. Бул партиялардын көбү, тагыраагы талапкерлер тизмесиндегилердин көбү жумушсуздар экен. 20 талапкер. Ыйман Нуру партиясы жаш партиялардын бири. Анын башында Нуржигит Кадырбеков турат. Курамы ар кошкон ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, шаардык кеңеш депутаттары, мугалим, дарыгер, пенсионерлер да бар. Жалпы журтка таанымалы азырынча партия лидери гана, 11 талапкери жумушсуз. Күчтүү регион. Бул партия качан түзүлгөнү белгисиз, бирок аты эми эле чыкты. Талапкерлер тизмесинде кимдер бар экен десеңиз, 30 талапкердин ичинен бирөөнүн гана иши бар экен. Калган 29-у жумушсуз. 7-нчи либерал демократиялык партия Багыт. Бул партия 45 талапкерди көргөзгөн. Буга чейинки партияга салыштырмалуу жумушу барлар көп. Арасында юристи, прокурору, фирманын директорлору, бизнесмендер, кургучулар, жумушсуздар. Эл журтка таанымалдары жокко эсе. Ынтымак партиясы. Бул партия тууралуу көп сөздөр айтылып келет. Булар мурунку мекеним Кыргызстанго дешсе, айрымдары бийликчил партия дешет. Бийликчил партиябыз деп талапкерлердин бири мурдагы инвестиция министри Алманбек Шыкмаматов да айтып алган жайы бар. Форма 2 азыр мыйзамда жок. Мына мен азыр бийликтин партиясы менен баратам, президент болдум. Мен форма 2-ны колдоно албайм. Бул партия менен учурдагы 9 депутат бара жатат. Бирөөсү Бишкек шаардык кеңештин депутаты. Алардын катарында айыл өкмөт башчы, мектеп директору, поликлиниканын башкы врачы, мугалим, ишкерлер бар. Саясий моментторуна токтолсок, спикер Талант Мамытов, депутат Марлен Маматалиев, экс-министр Алманбек Шыкмаматов, депутат Чыңгыз Макешев, Балбак Түлөбаев жана башкалар. Блогер Эрлан Кокулов дагы бул партия менен талапкер болуп баратат. Партиянын 11 кишиси жумушсуз экен. Номер 9. Ишеним. Бул партиянын талапкерлер тизмесине өңүсөк депутаттар көп экен. Жогорку кеңеш, шаардык кеңештер болуп отуруп, 12 депутаттыкка аттаныптыр. Тизмеде министрдин орун басары, мамлекеттик кызматтардын жетекчилик кызматтарда иштегендер, президенттин администрациясынан чыккандар да бар. Ишкерлер, мугалимдер, директорлор. 13 талапкердин иши жок экен.
Азаттык демократиялык партиясы бул партияда дагы аттуу баштуу кишилер чогулган. Тизмени баштап экс-депутат мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков бара жатат. Андан кийин легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, экс-депутат Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов, экс-депутат Ташиев менен Жапаровдун мурдагы үзөңгүлөшү Жылдызхан Жолдошовалар турат. Тизмеден парламенттин экс-төрагасы Ахматбек Элдибековду, мурдагы Атамекен партиясы менен депутат болгон Бактыбек Калмаматовдорду да кезиктирүү мүмкүн. Бизнестен келгендер, социалдык блоктун өкүлдөрү да бар. Жумушсуздардын саны бул партияда 23 киши. Мекенчил эл. Бул партия жаңы партиялардын бири. Катарында мурда кийин саясатта жүргөндөр жокко эсе. Ишкерлер, ОСО, акционердик коом өкүлдөрү, тарбиячы, жолчу, дарыгер болуп, партия талап боюнча эле 54 талапкер көрсөткөн. Анын 30-ун жумушсуздар түзөт. 12-нчи болуп Жашылдар партиясы бара жатат. Бул партияда дагы белгилүү саясатчылар жок. Партия лидери Эркин Буликбаев тизмеде эмес. Ал бир мандаттуу округтан койгон. Ал эми партияда анын баласы, ишкерлер, эколог, мугалим жана башка адистиктеги адамдар бар. 21 талапкери жумушсуз. Жашасын Кыргызстан партиясы. Партия 26 талапкер көрсөткөн. Тизмени баштап укук коргоочу Токтайым Үмүталиева бара жатат. Калгандары жалпы журтка таанымал эмес талапкерлер. Аркыл тармактарда иштегендер экен. 26 кишинин 8-и жумушсуз. Социал-демократтар партиясы. Тизмени Алмазбек Атамбаевдин уулу учурда Бишкек шаардык кеңеште депутат Кадыр Атамбаев баштап бара жатат. Андан кийинки саптарда депутаттар Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Карамат Урозова, Мурадыл Мадыминов, Бишинали Нурдиновдор. Тизмеден УКМКнын 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеевди, парламенттин экс-төрагасы Ишенбай Кадырбековду, 7 апрель окуясына катышкандардын коомдук бирикмесинин төрайымы Айчүрөк Камаева, Бишкек шаардык депутаттар Абдулажанов, Султанбек, Таалай Темиркуловдорду көрүүгө болот. Курамында жаштар көп, жумушсуздардын саны 15. Арузат эл куту партиясы. Бул партиянын өзгөчөлүгү талапкерлер тизмеси негизинен айымдардан куралган. Башкалардан дагы бир өзгөчөлүгү талапкерлердин бардыгы иштеген адамдар. БШКга көрсөткөн 54 талапкердин 4-өө гана жумушсуз. Партияда анын лидери Алмакан Бекова баштап баратат. Кыргызстан биримдик патриоттук партиясы жаңы чыгып келе жаткан партиялардын бири. Курамы жалпы журтка таанымал адамдар жок болсо дагы талапкерлер тизмесин жакшы түзүшкөн. Аркыл тармактын өкүлдөрүн кошушкан. 54 талапкердин 18-и жумушсуз. Улуттар биримдиги. Бул партия Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовго таандык. Партиянын катарында мурдагы депутат Кубанчбек Исабеков, генерал Артур Медетбеков, журналист Турат Акимов өңдүү адамдар бар. Анан тизмеде ишкерлер көп. Жумушсуздар да жетиштүү. 19 адам ишсиз деп көрсөтүлгөн. Эл үмүтү 18-нчи катар номурда. Эл үмүтү жаңы партия. Партия гана эмес, жүздөр дагы жаңы. Өзгөчөлүгү жалаң жаштардан куралган. Талапкерлердин басымдуу бөлүгү 40 жашка чейинкилер. Партияны баштап активист Болот Ибрагимов бара жатат. Ордо саясий партиясы. Бул партия өткөн парламенттик шайлоого катышып, бирок жетиштүү добуш ала алган эмес. Курамы жагынан билимдүүлөр чогулган деп айтып келишет. Тизмесин карап көрдүк, өзүнүн тармагында ийгиликке жетишкендер экен. Жумушсуз талапкерлер дагы көп. Алардын саны 21 киши. Улуу журт партиясы 20-чы. Бул дагы жаңы партия. Талапкер тизмесинде мурдагы жана учурдагы чиновниктерди көрө алган жокпуз. Ишкерлер, мугалимдер, журналист, юрист, экономист, жумушсуздардан куралган партия. Шайлоо бюллетенде акыркы сапта Ата журт Кыргызстан. Бул партия бийликчил деп УКМКнын төрагасы Камшыбек Ташиевке байланыштырып келишет. Тизмесине өңүлсөк президенттин кеңешчиси, 10го жакын учурдагы жана экс-депутаттар, чиновниктер, ишкерлер, бажычы, башкы прокурордун орун басары, ички иштер министринин орун басарына чейин бар. Таанымал талапкерлери булар депутаттар Бакыт Төрөбаев, Пархат Түлендибаев, экс-депутаттардан Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова, Камила Талиева, Ош шаар мурунку мэри Таалайбек Сарыбашев, президенттин кеңешчиси Равшан Сабиров, ырчы Бекбур жана башкалар. Шайлоого аттанган 21 партиянын жүзү менен аз да болсо тааныштыңыз деп ойлойм. Шайлоо күнү туура тандоо жасайбыз деген ишенич менен эмки көрүшкөнчө саламатта туруңуз.